Сиздин назарыңызга ширктин келип чыгуу тарыхы тууралуу макала сунушталат. Ширк эң алгач Нух пайгамбардын коомунда пайда боло баштаганы белгилүү. Ибн Аббас радиаллаху анхума жеткизген бир кабарда Нух менен адам атанын ортосунда убакыт аралыгы 10 кылым болгон делет. Ошол убакыт аралыгында адамдар ибадаттарына ширк аралаштырышпай, таухидти таза карманып өмүр кечиришкен. Алардын арасында элдерге ар дайым эскертип, насаат кылып турчу чыныгы таква салих, момун инсандар болгон. Сахих Бухари хадис жыйнагында Вад, Суа, Ягуз, Яук, Наср деген салих момун инсандар тууралуу айтылат. Ал инсандар дүйнөдөн өткөндөн кийин шайтан келип адамдарга алардын атынан эстеликтерди орноткула. Силер жаман иш жасоого бет алган кезиңерде аларды эскересиңер. Себеби алар насаат айтып токтотуп, силерди жакшылыкка чакырып жүргөн улуу инсандар эле го. Алардын айкелдерин орноткула. Ошол эстеликтерди көргөн кезиңерде алардын кандай таква салих адамдар болгонун эстеп, өзүңөр да ошолордой болууга умтуласыңар деп азгырык шыбыроолорду жасайт. Ошентип алар үчүн эстеликтерди орнотушат. Арадан жыл артынан кылымдар өтөт. Ал адамдардын эстеликтердин эмне максатта орнотулганын билген аксакал карыялар дүйнөдөн өтөт. Шайтан кайрадан келип адамдарга чындыгында силер күнөөкөр адамсыңар. Силердин дубаңарды Аллах кабыл кылбайт. Бул эстеликтерди карасаңар. Алар силердин ата-бабаңардын сыйынуучу кудайлары болгон. Алар Аллахка ошол айкелдер аркылуу кайрылып турушкан. Ошонткенде дуаңар кабыл болот. Ата-бабаңардын жолунан, дининен баш тартпагыла. Силер да ал айкелдерге ата-бабаңар сыйынган сыяктуу сыйыныгыла деп азгырат. Ошентип адамдар ошол буттарга сыйына башташат. Аллах Таала өз мээрими менен ал адамдарды караңгылыктан жарык нурга, ширктен таухидке чыгаргысы келип, аларга буттарды таштап, жалгыз Аллах Тааланын өзүнө гана сыйынгыла деп чакыруучу Нух пайгамбарды жиберет. Нух алейхиссалам адамдарды Кудайдын өзүнө гана сыйынуу керектигине күндүр-түндүр, жашыруун жана ачык 1000 жылга жакын чакырат. Бирок алар Нухтун сөздөрүнө кулак салбай, текеберчилик кылып элдерге мындай дешет: өз илахтарыңарды таштабагыла, Ватты, Суаны, Ягусту, Яукту жана Насырды дагы таштабагыла. Ошондо Нух Аллах Таалага кайрылып: Раббим, жер бетинде капырлардан эч бирин калтырбагын дейт. Куранда айтылгандай, Аллах Таала Нухтун дуасына жооп берип, ширк кылып ыйманга келбеген коомун жер менен жексен кылат. Бул окуя Худ сүрөсүнүн 40-44 аяттарында жана көптөгөн башка аяттарда кенен баяндалган. Андан кийинки коомдор. Нухтан соң келген коомдордо ширк уламдан улам пайда боло берген сайын аларга пайгамбарлар жиберилип турат. Ад коомуна Худ пайгамбар, Самуд элине Салих пайгамбар, андан соң Ибрахим өз элине келди. Анын баласы Исхактан Исраил урпактары таркашты. Бани Исраил ширк кыла башташты. Алардын кээ бирлери Музого сыйына башташат. Алардын жасаган бул ишин Муса менен Харун тыйышат. Ал эми башка тобу Узайырды Аллахтын баласы деп ага табынышат. Андан кийин келип христиандар пайда болот. Алардын көбү Иса пайгамбарга сыйынып кетишет. Араб жарым аралында пайда болгон ширк жана сахабалар учурунда таухидтин ширкти жеңиши. Ошондой эле ширк Амр ибн Лухай ал-Хузей деген адамдын себеби менен арабтарга да жетип келет. Абу Хурайра радиаллаху анхудан келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: Мен Амр ибн Лухай ал-Хузейди өз ичеги каранын сүйрөгөн абалында отто жүргөнүн көрдүм. Ал Ибрахимдин динин эң алгачкы болуп өзгөрткөн адам. Хадис Бухари жана Муслимде келет. Араб жарым аралына буттарды эң алгачкы болуп алып келген адам ушул эле. Ошондон тартып буттар улам көбөйгөндөн көбөйүп, жада калса, аларды Каабанын жанына, айланасына жана ал турсун ичине да орнотуп башташкан. Адамдар Аллах Тааланын өзүнө түз сыйынууну таптакыр калтырып, таштар аркылуу сыйынууга өтүп алышкан. Абу Ража ал-Утари да айтат: Надандык доор кезде биз таштарга сыйынчу элек. Эгерде биринчи таштан жакшыраак башка таш таап алсак, анда эскисин таштап жаңысына сыйына баштайт элек. Ал эми таптакыр таш таба албай калган кезде топурактан бир дөңчө кылып алып, ал жерге кой алып келип, аны ошол дөңдүн үстүнө саайт элек. Андан соң ошол дөңчөнү айланып таваф жасайт элек. Хадис Бухариде келет. Бирок ошол доордун адамдарына Аллах туура жолду көрсөткүсү келгенде, өз мээрими катары муахидтердин имамы болгон Мухаммад пайгамбарды, ага Аллахтын мээрими жана саламы болсун, жиберди. Анын дааваты жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынгыла. Андан бөлөк илах жок, сыйынууга жалгыз Аллах гана татыктуу. Ал эми силер сыйынып жүргөн нерселериңер укпайт жана көрбөйт, эч нерсени сезбейт дагы жана эч кандай жардам бере албайт деген чакыруу эле.
Ошондо анын бул чакырыгына кулак салбай, адамдар арасында бой көтөрүп текеберленип, аны ээрчүүдөн баш тарткандар чыгат. Алар ал чындап эле көп илахтарды бир эле илахка айландырат бекен? Чындыгында бул өтө таң калыштуу нерсе дешет эле. Ошондон баштап мушриктер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен сахабаларын кыйнап, мазактап, таш менен уруп, аларды ар түрдүү азаптарга душар кылышат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дааватына алар болгон күч аракеттери менен каршылык көрсөтүшүп, ар түрдүү тоскоолдуктарды жаратып турушкан. Бирок ал аракеттер эч кандай пайда бербейт. Тескерисинче, мусулмандар ыймандын даамын сезип, динге болгон дааваттан кайра ыкластары күчөйт. Бул жолдо сабырдуу болушат. Аллахтын муахидтерге берген уадасы менен жеңиш келип, адамдар Аллах динине топ-топ болуп кире башташат. Араб жарым чөлкөмүндө ширк такыр жоголуп, таухид үстөмдүк кылып калат. Биздин заманда ширк кайтадан пайда болду. Бирок убакыттар өтүп, адамдар арасында көптөгөн карама-каршылык көз караштар пайда болуп, адамдар чыныгы таухидтен улам алыстай баштады. Ширк жаңы толкун, жаңы күч менен жайыла баштады. Атүгүл кээ бир мусулмандардын өзү да андан аман кала албады. Албетте, Аллах ырайым кылгандардан башкасы. Азыркы кезде ширк таштарга табынуу менен гана эмес, ошол менен катар эле диний амалдарды Аллахка эмес башка нерселерге арноо түрдө кирип кетип жатат. Мисалы, Аллах Тааладан бөлөк нерселерге дуа тилек менен кайрылуу, Аллахтан бөлөк нерсеге курмандык чалуу, Аллахтан бөлөк менен ант ичүү, Аллахтан башкадан шапаат тилөө жана башка. Убактыбызды мисалдарга коротпой эле коелу. Сыртка чыгып сабатсыз мусулмандарга карасаңыз, байкай турган нерселерге жетиштүү эмеспи? Оорукчан адам Аллахтан эмес бир олуя сыяктуулардан шыпа, даава тилегенин көрөбүз. Курмандык чалса Аллахка эмес, бир баланча перине же олуяга деп арнап жаткандарын көрөбүз. Бирөө береке сураса же перзент тилесе Аллахтан эмес, бир ыйык нерсе деп таштардан, күмбөздөрдөн, тоолордон, дарактардан, булактардан, олуялардан тилеп жатканын көрөбүз. Албетте бул нерселерге Аллах Таала ырайымын алып, туура жолго түшкөндөрдүн тиешеси жок. Бул ар бирибиздин тынчыбызды алып, ойлондурган көйгөйүбүз. Анткени биз Аллах Таалага шерик кошпой, анын өзүнө гана сыйынууну тутунгандарданбыз. Жана ар бирибиздин милдетибиз бул Аллахтын жалгыздыгын жана андан гана жардам сурап, ага гана сыйынуу керектигин, чыныгы таухиддин жарык нурун адамдарга жеткирүү, түшүндүрүү. Айткын, менин жолум ушундай. Мен жана мени ээрчигендер бекем илимдин негизинде Аллах тарапка даават кылабыз. Ла илаха иллаллаху келимесине чакырабыз. Аллах кемчиликтерден таза зат. Жана мен мушриктерден эмесмин.